Эже, assalomu alaykum. Саламатчылык Жақсысызбы? жакшы. Сиз канча күн мурун дем салдырган келдиңиз бул небереңиз менен? Бүгүн 4-5 күн. 4-5 күн, эмнеге келдиңиз? Анын себебин айтыңыз. Эми неберем кичинекей кезинде чочуп калыптыр эле да. Ошого көп убакыт болуп кеткен. Ал биздин жаныбызда эмес болчу. Анан кызым болсо биринчи жолу бала багып аткан үчүн ал билбептир да бала бакканда жүрөгү түшкөн. Анан ыйлап ийет эле, катуу сөз чыкканда, мен мисалы үчүн башка бирөөгө деле катуу сөз сүйлөй ийсем, ыйлап ийет эле, siiп ийет эле, ыйлаганда кошо siiп ийет да. Ошентчү анан азыр буюрса жакшы болуп калды. Бирок азыр деле мындай эме кыйкырып болсо кичине ыйлап ийип атат, бирок уйкусу тынч, мындай эмеси түн ичинде кыжаалат болуп ыйлайт эле да, ары тоголонуп, бери тоголонуп ыйлайт эле. Ошонусу калды, тынч болуп калды азыр. Жакшы. Азыр дем салгандан бери ушу ыйлагандары, уюктагандары жакшы болуп, Ыйлагандары, уйкусу тынч болуп калды. Түндүн бир маалында кыжаалат болуп эле ары тоголонуп, бери тоголонуп, колубузга кармасак болбой ылдый көзү шыпырылып, жерден ары тоголонуп, бери тоголонуп, кыйкырып ыйлайт эле да. Азыр ошонусу жакшы болуп калды буюрса. Бала чочуганда ыйлешкер болуп калат, ошентип бала кыйналып баштайт. Алла шыфа берсин. Кудай буюрса ошол улантып беребиз, бир курс лечение эместерге бүтөт, Кудай буюрса, иншаллах. Саламу алейкум, жакшы болуңуз. Рахмат.